Жалал Абад шаарындагы Укук бизнес билим берүү академиясында мамлекеттик тил статусталгандыгынын 30 жылдыгына карата илим менен билимге көпүрө тил, көкөлөткөн адамды тили деп бил аттуу жумалык иш-чара өттү. Аталган окуу жайдын Тил-Ордо мамлекеттик тил борбору уюштурган иш-чарага академиянын бардык кафедраларынын мугалимдери жана студенттер катышты. Тил майрамына карата өткөрүлгөн адабий таймашка студенттер тарабынан кыргыздын улуттук бийи бийленип, кыргыз тилинин кадыр-баркын даңазалаган керемет ырлар менен коштолду. Салтанаттын жүрүшүндө дин өнүгүшүнө салым кошкон студенттерге уюштуруучулар тарабынан баалуу белектер тапшырылды. Максаты кыргыз тилинин өсүп өнүгүүсүнө салым кошуу менен аны даңазалоо болуп саналат. Тил жумалыгын уюштурганбыз. Тил жумалыгынын бүгүн 7-тоочусу болуп турат. Бул жумалыкта биринчи атай маданий эстетикалык экскурсия алып, биздин жаңы келген студенттерибизди шаардагы маданий борборлор менен областтык китепкана, тарыхый музей, театрларга барып, ошолор менен тааныштырып, тарыхтары менен тааныштырып келдик. Андан кийин дил баяндары, ырлардын конкурстары жүрдү студенттердин арасында.